Достор, карагылачы, Америкада шамал электростанциялары абдан өнүккөндө. О, талаада миңдеген электростанциялар тегеренип атат да. Аз тегеректин баарын көрсөтөм. Жолдун тиги өйүзү дагы, бул өйүзү дагы ушундай электростанциялар миңдеп саналат. Азыр мен 20-30 километр айдасам, жолдун эки жагы жалаң ушундай электростанцияларда. Мына атайын көрсөтүп атам жолдун тиги сторонасын. Бул электростанциялардын бийиктиги 120-130 метрде. Тети айланып аткан барабандары үчөө 60 метрден. Ошол бир барабанын атайын трактор жолдо ташып баратканын көрөбүз да. Бизге караганда эки эсе узун да. Астында, артында сопровождение менен айдашат да. Оверсайз деп коет баягы. Узундугу лимиттен ашкан груздар бизге караганда эки эсе көп акча табышат да. Ушундай мына эчтеке ГСПС эчтеке урбай туруп эле ушундайларды жайнатып коюп коет да, ушул райондун тегеректин баарын электричество менен обеспечивать этип коюшат. Мына begin паркинг, no паркинг дейт. Мында могу знактан ары паркинг кылганга борбойт. Рестериядан жаңы чыгып келет, токтогом. Ушундай достор. Американын кайсы штатына барба, талааларда ушундай электростанциялар миңдеп, 100 миңдеп турушат. Мына бул жерде жакыныраак экен. Жакыныраак тартып көрөлү. Дрон учуруп тартайын десем, бүгүн Америкада абдан катуу шамал болуп атат. Машинаны дагы калчылдатып атат да, эки жака. Рулду эптеп кармап баратабыз. Мына бул жагын да көрсөтөйүн. Мына бул жагында дагы жүздөп, миңдеп. Тегил жагында дагы жүздөп, миңдеп. Көптүгүн айтпагыла, кумурскадай эле экен да. Кумурскадай коюп салышыптыр да. Ар бир 50 метр, 100 метр сайын эле кое беришкен окшойт да. Мына бул жакта да жайнайт. Бул жагында дагы, жолдун тиги жагында. Кыргызстанга ушундайдын ар бир айылдын башына бир, тиги башына бирди, бул башына бирди коюп койсо эле ошол айылга электричество берип турат го деп ойлоп атам да. Тизилип турат солдаттардай болуп. Жакта дагы
Азыр 100 километр айдасаң дагы түгөнбөйт да. Таланы бар ушундай. Шамал мини электростанциялар. Ушул жерден 2ден алып туруп эле Кыргызстандын айылдарына кое бериш керек да, берки башына, аркы башына. Электричество боюнча эч качан проблема болбойт да. Шамалдан электричество чыга берет. Кышы жайы колдоно беришет да. Алыстан кичинекей көрүнүп атпайбы? Булар абдан чоң да, жана айланып аткан бирөөсү эле, биз өткөндө тракты санаганда 25 метр болчу. 2 тракты койсок, бул бир барабаны, бир вентилятор болобу. 2 трактын узундугунан узунураак болуп калат да. Кой, мейлиңиздер, көрсөтө берсем түгөнбөйт булчу. Бул жагын, тигил жагын көрсөтө берсем 100 км делеге айдай берем, кечке эле көрсөтө берем да. Ошондой достор, мына Американын өнүккөнү. Кыргызстанда барбы я ушундай бир барабан? Мыякта 100 000 деп. Америка боюнча чогултса канча миллиард болот болуш керек? Мейлиңиздер анда. Салам алейкумдар. Мен Техас штатындамын. Бир жума мурун Техас штатында аябай катуу кар жаап. Азыр жылуу, плюс 25-28 градус. Анан ошо кар жаганда могу чөптөрдүн баары кар сиңип, суу болуп, жумшак болуп калыптыр. Мен көчө кечинде келип токтогом. Түнкү саат 12-де тыгылып калдым да, азыр силерге көрсөтөм.
Мондай атайын жолдун жээгинде местолор бар. Чачасаң, уктайсың, токтойсуң. Ушул жака кечинде 12-де келгем. Анан трак тыгылып калды да. О чөптүн үстүнөн айдагам да. İçine genelirek durayın деп. Дөңгөлөгүмдүн баары чөпкө кирип кетти. Мондайдан айдап киргем. Мондай дөңгөлөктүн баары азыр сууда жатат. Асты кайдасам да, арт кайдасам да чыгып кетет. Азыр мен товинг трак чакырып койдум. Атайын трактор бар ошо. Тыгылганда сүйрөп чыгарып коет. Азыр ошо товинг трак келем деди жарым сааттын ичинде. Ашып кетсе бир 5-10 минутта чыгарып кетет. Цеп байлап туруп астыга тартып коет да. Мен ошол услугасына азыр 29 000 сом төлөгөнтөм да. Мына Американын кымбатчылыгы. 5 мүнөттүк жумушка 29 000 сом төлөгөнү жатам. Мондай тракторду эле тартып койсо болмок. Көчөдөн баштап 10-15 трак айтсам, цепти байлап туруп астына, сен артына байлап туруп тартып кой, чыгарып кой. 10 000 сом төлөп берейин десем, бирөө да болбой койду. Бул деген убактылуу эле проблема. Азыр чыгарып кетсе, Миннесота деген штатка бартабыз. Кудай буйрса убакыт толтура. Бүгүн кечки саат 10:46-да жетесин деп, так мен эртең түшкө барышым керек. Баарыңарга чоң салам. Бөөдө кырсыктан тышкары болуп, аман эсен бололу.